2010-жылдын 7-апрелинде асманды кара булут каптап, жаан нөшөрлөп жаап турду эле. Табият өзү дагы алдыдагы кандуу окуяны сезип тургандай болгон. Ал күнү мына бул аянтта болгон кандуу кагылышууну эч ким унутпайт. Тарых барактарында ал күн түбөлүккө сакталып калмакчы. 7-апрель тууралуу көп айтылды, көп жазылды, бирок бардыгы айтылып бүтө элек. Буга чейинки берүүлөрүбүздө апрель элдик революциясына катышып, ал күнгө күбө болгон карапайым калктын өкүлдөрү менен баарлашканыбыз бар. Бүгүн ал күнү элдин башында туруп, ошол кездеги оппозиция лидерлеринин айрымдары менен кездешип, апрелдин 7-сине алардын көзү менен күбө болмокчубуз. Мындан туура 3 жыл мурда, 7-апрелде Бакиевчилердин режимине каршы чыгып, элдин алдыңкы катарында туруп, оор жаракат алып, аман калган Алиязбек Алымкулов бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министри. Азыр биз министр мырзанын иш бөлмөсүнө баш багып, ал күн тууралуу кенен баарлашмакчыбыз. Ал күнү ошол мен үйдөн чыктан коштошуп чыккам, үйдөлөр менен. Андан кийин жумушкор башкы бухгалтерге кагаз жазып бердим. Эгер мен өлүп калсам же келбей калсам, үй бүлөмө, бул атама, бул балдарыма деп баарын жазып, түшүндүрүп кагаздарды берип, анан кийин форумга бардык. Форумда эл чогуу баштады, бирок башында биз ал жакта лидер бололу же ошону бир башкаралы деген ой деле болгон эмес. Ошол агым, ошол учур өзү ошого алып чыкты да биздичи. Форумдан кийин анан ошол жанагы Алматинка көчөсү менен анан Чүй көчөсүнө чейин келип, Чүйдөн бурулуп, Карпинка көчөсүнө жетпей, көпүрө барго, көпүрөнү токтодук. Көпүрөнү токтоп, тартипке чакырып, элге үнү жетпей калды да. Анан желектер менен башкарып калды да, машиналарга желектерге отургузуп, түз оңго, солго токто деп. Андан агылып отуруп аянтка келдик. Борбордук аянтка келдик. Ал жерде эл андан да көбөйүп кетти. Ойлонгон убакыт болгон жок. Анткени тынымсыз кармашуу болуп атты да. Экинчи түтүн, көздөрү ачып, жаш куюлуп атты, бетти музак суу менен жууп аттык. Оозубузга тиги бет арчыны булам моозго тозуп, көкүрөктүн баары ачышып, ачуу болот билесиз го. Ошол жанагы баратан ачкандан кийин дарбазан. Эми балам бир аксакал туруп калыптыр жанымда, өзүм ошо байкай калдым, каяктан болуп кетти. Анан тыйшык жол менен элге өткөрбөсүн айтем бар. Кан төгүлбөсүн. Анда эч ким өлө элек болчу, эч ким ата элек болчу. Деп суранып калыштан ак желекти алып базайын дегенде ошол бата кылышты. Артымга чайып карасам, миңдеген адамдар кылкылдап турат. Артка кете албай калдым, намыс. Анан кирген ошо ак желек бергиле дедим. Ак желекти алып атканда анан орусча команда болду. Артыман стреляй в это лидера достал деген сөз. Караганча болуп эле биринчи ок башка тийип, колго тийип, баштан өтүп колго токтоду. Башымда колумда ызып кетти аябай. Анан чекеге мейлеген экен, мен баягы колумду карап колум бияка тийди да. Караганда экинчи ок бияка чекеге мейлеп, мен башым бурганда мындайынан кирип. Мен бетимен кирип, мурдуман желкемен чыкты. Ыргып барып түштүм, ошо биринчи атылган киши мен болдум ошо. Мен ок тийип жылганда эки бутум баш ийбей койду мага. Ошондой эзимде да. Кайра турайын десем, эки бутум такыр баш ийбей койду. Ошондо эки бутумга капа болдум да. Колдорум баш ийип атты, эки бутум такыр баш ийбей койду. 3 күндө комада болдум. 3 күндөн комадан чыктым. Жашагым келген жок, чын айтайын. Жап-жаш болсом, анан ошондо 30-тун ичинде эле болчумун. Кенчем боюнда болсо, атам 80 ашкан карыган ошол моюнуна отурам, инвалид болуп деп жашагым келген жок. Айтышты эле ушу 3 ай 4 айда басасың го, 6 айда ооруканадан чыгасың деген. Андай болгон жок. Мен бир 10-12 күндө үйрөндүм басканды. 2 айдан ашкан убакта ооруканадан чыгып кеттим ары. Эми бул ошол жара Кореядан, ошол жакта Кытайдан, башка мамлекеттен келген окумуштар көргөнү келди атайын, ошо мен ишенишпей. Айтышты, бул өтө таң калыштуу. Эки ок башка тийип анан кантип басып жүрөт депчи.
Анан өтө оор жагы ошол палатада мен жалгыз чыктым да. Баары өлүп калды тегерем, баары өлдү. Эң аркында 40 күндөн кийин Белеков деген жигит өлдү. Анда башнак деген. Өтө оор экен, жалгыз. Азыр эле көргөн балдар уктап кетип кайра ойгонсом өтүп кетип атты да. Кайда десең өтүп кетип атты. Бул эс оор экен деп эле. Мен жашоом экиге бөлүнүп калды эле. 7 апрелге чейин, 7 апрелден кийин. 7 апрелге чейин мен жөнөкөй эле бир мугалимдин баласы, жөнөкөй эле бир кыргыздын жигити, үй бүлөсүн багып, Кудай деп жүргөн бир адам болсом, 7-синен кийин жабыр тарткан, жаракат алган, жараланган башка бир адам. Эгер 2010-жылдын 7 апрелинде Алиязбек мырза эртеден тартып эл менен болсо, кийинки каарманыбыз учурдагы жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себеби аны бакиевчилер 6 апрель күнү эле камакка алышкан. Бизди кармап кетерин бизге белгилүү болчу. Мен партиянын офисинде олтурдум. Ал жерден балдарга партиянын документтерин алып чыгып башка бир жактарга катып койгула деп компьютерлерди алып чыгып кетишти. Кечинде 9-дан өткөндө үйгө келдим. Мен үйгө киргенден кийин эле 2-3 мүнөттөн кийин эшикте коңгуроо болду. Ага чейин эми аялыма балдарыма айта албайсың эртең мени камайт депчи. Анан бир күн мурун түндөсү аялыма айттым, эртең балдарды ал, өзүң башка үйгө, башка тууган уруктардыкына баргын деп. Анан мен жиним көп эле келет, ошол күнү мен жиним абдан келди да. Абдан жиним келди. Анан эрте менен кетип кал дедим. Жок дейт, мен кетпейм. Мен кир жууйм, анан түштөн кийин муну кылам, анан кийин мен 6-да кетем, анан 7-де кетем. Деп мындай ар кандай ойлорду айтат. Мен катуу уруштум. Анан баары бир ошол түшкө жакын үйдөн кетишти. Мен үйгө келгенде эч ким жок болчу. Коңгуроо болду, сурадым, ким деп. Биз байке ошол ГКНБдан келдик. Сизде сөз бар, эшикти ачыңыз деди. Мен ачкан жокмун. Анткени ГКНБдамын деп жалган удостоверение көргөзүп, машинага салып, тоого алып барып өртөп жиберсе, ким билет? Биз билбейбиз дейт. ГКНБдан кайдан экенин кайдан билесиз? Мен Турсун Акунга анан Асияга звонок кылдым. Алар бир 5-10 мүнөттө бир топ журналисттер менен партиялаштарыбыз да келип калган, ызычуу болуп, кора тола келип калышты. Анан мен чыктым. Мен чыккан маалда маска кийген спецназ отряды чуркап келди. Сиз кармалдыңыз деп жарыялап, камерага алып киришти. Камерага алып кирдим, эреже боюнча бут кийимдин чунурун, ремен, бардык нерселерди алып калат. Анан бир матрас, алюминий кесе, кружка берип, өзлөрү көтөрүп келип, коюп чыгып кетишти. Мен эми минимум 15 жылга бизди камайт болуш керек. Анан чыгабызбы, чыкпайбызбы, эми аны дагы көрөбүз. Анткени бакиевдер көчөдө жүргөн адамдарды өлтүрүп атат, түрмөдөгү ар кандай Улан өлдү, Мушташ өлдү деп ар кандай жолдор менен өлтүрүп коюшу мүмкүн. Эми чыгабызбы, чыкпайбыз деп ойлодум. Ошондо мен кичеке Айсара деген кыз Мекиде болчу. Анан эгер өлбөй, аман эсен, оорубай чыгсам, ал 17-ге чыгып калат экен деп ойлондум да. Ал кезде биз жана эл көтөрүлөт экен, анандай жапырт көтөрүлүп, бакиевтерге каршы чыгат деп мен ишенген, ойлогон жокмун. Биз эми камалдык деп ойлондум да. Уктай алган жок окшойм. Азыр эсимде жок, уктай алган жокмун. Таң атканы билинет, анткени ошол эң бурчунда бир кичинекей дерезе бар, короону караган. Бир убакта шум, күн күркүрөгөндөй болду, көрсө атып атышты, тынымсыз атып атышты. Шум басылып калат, кара эле гуулдап
келет. Көп атылышты. Анан бир топ убакыт өткөндөн кийин эшиктер ачылды. Чыгыңыз деп. Мен эшикке чыксам, узун коридор экен. Бул жагынан 3 камера, бул жагынан 3 камера да ачылып, адамдар чыгышты. Карасам Дүйшөбаев жүрөт, Эмил Каптагаев, Абдыган Эркебаев. Бир топ адамдар ошол жерден чыгышты. Анан КГБнын жетекчилери айтып калды, бул жерде секретный материалдар бар. Бул спецобъект, адамдар кирип кетсе, баарын өрттөп, өлкөчүнүн зыянын тиет, алып кеткиле. Деп. Ага чейин Турсун Акын да ошол коридордо чуркап кирип келип калды. Анан биз эшикке чыктык. Чыксам КПП имараты күйүп атыптыр. Мен чыккан адамдар көрүнгөн эмес, мен чыккандан кийин адамдар чуркап келип көбөйүп кетти. Ошол жерде 1000, 1,5 миңдей адам бар экен. Анан биз борбордук аянтты көздөй жөнөдүк. Аянттагы адамдар, топтор бири-бирин уккудай эмес, анткени эч кимден жана громкоговорящий устройстволор болгон эмес, рациялар болгон эмес. Мунун өзү бул акцияны эч ким уюштурбагандыгын, спонтанно өзүнүн өзү болгондугун далили. Аянттан адамдарды алып кетейин деп жогорку кеңеш жакка баргыла, биз ошол жерде башка лидерлерди да таап, жолугуп, ушул кеңеши менен бир иш-чара көрөлүк деп жогорку кеңешке келип кирдик. Эшигин ачып. Ичинде бир аз кайтаруучулар бар экен, алар качып кетти окшойт. Эшикти ачып кирдик. Анан мен Роза Исакованын кабинети кайда деп, экинчи этажда 2 комнат кабинети бар, ошол жерге отурдук. Анан баарын бирден чакырып, ушул жарым саат, 1 сааттын ичинде ошол убактылуу өкмөт деген ат менен белгилүү болгон группа адамдар, лидерлер ошол жерге жиналышты. Анан көбү сурайт: кантип бийликти бөлүп алдыңар? Кантип бийликти бөлүп алдыңар? Эмне үчүн ушул адамдар келди? Деген суроону беришет да. Мен айткым келет. Биз бийликти бөлүп алган жокпуз. Биз жоопкерчиликти бөлүп алдык. 2 сааттан кийин иш кандай болот? Бакиевчилер кайра келип баарын көчөдөгү адамдарды аткандай ушул убактылуу өкмөтпүз дегендерди да атып салабы? Же аларды камап салабы? Эртең эмне болору белгисиз болгон. Ошол кезде барып ким барып милицияны баш ийдирет? Милицияны баш ийдире турган бирөөңөр барбы? Аны тааныш керек, авторитети болуш керек. Анан ал мандат менен келбейт. Мен келип элем, мына министриң болом десе, ошол солдаттар, генералдар угабы? Ошондой адам арабызда жок. Мында бүгүн 2 күндөн кийин калоочулар көп болду да, мен барсам болмок деген азыр да көп. Ал кезде бирөө да болгон жок. Болот жерди мен 2 жолу Ички иштер министрлигине алып бардым. Ичине кирдим, куралчаны турган кайтаруучулардан өтүп. Бирок бизге баш ийбей койду. Экинчисинде гана мен аны министрдин милдетин аткаруучу кылып отургузуп келдим. Андан кийин Дүйшөбаевди алып барып КГБга. Алар эч каршылыксыз эле мындай өткөрүп беришти. Отургузуп келдим. Бөлүштүрдүк. Анан Мадылбековду шаардын милициясына барып жетектедеп жөнөттүк. Шаардын мэрлигине Иса Омуркуловду жөнөттүк. Негизинен түрмөдөн чыккандар, ушулардын баары түрмөдөн чыккан. Коркпой ошол жерде турду, эл ошоларды тааныды. Алардан башка алардын айткан деген болуп турду да ошол маалда. Мына ошоларды биз жоопкерчилик участоктарга жөнөттүк. Анан эртең менен гана убактылуу өкмөт түзүлгөндүгүн жарыялап, 1-декретти жарыялады. Ал эми Кыргызстандын учурдагы экономика министри Темир Сариев 2010 жылдын 5-апрелинде Орусия көздөй бет алып, эл толкуну башталганда Москва шаарында болгону айтылып келет. Бул тууралуу Темир мырза эмне дээрин бирге уксак. Мен алдысында ошол Москвада турганда, ошол жактан кечинде маалымат ала баштадым. Саат 4-төрдө биякта ушул бардык адамдарды камай баштады, биздин оппозициянын башчыларын деп. Анан мага ошол бейөкмөт уюмдардын башчылары, ошо партиялаштарыбыз, башка партиялаштарыбыз, башка өнөктөштөрүбүз партиялаш чала башташты. Сен кетпешиң керек, ошол жакта калышың керек.
Бияққа келсең қамайды, бардығын қамап атады, бізге трибуна керек, ошол жерден жоқ дегенде массалық маалымат қаражаттарға айтып, Россияға, Қазақстанға мүмкіншілік алып айтқанға, дүниеге айтқанға мүмкіншілік болады деп. Бирок мен айттым, мен қалышым болбойт, мен барышым керек. Мен саат 6-да учуп келдик. Мени ошол жерден СМБнын кызматкерлери кармап алып кетишти, машинеге салып, ошол траптан түшүрүп эле ылдый көздөй алып келди, СМБга алып келди. Келип камап, мени алып барышты. Ошол сурак жүрө баштады. Ошо саат 7-ден баштап 1:30-га чейин мени сурашты. Биздин ошол убакта бардыгын бизге каршы колдонду да. Алардын негизги максаты ошол коркутуп үркүтүү болчу. Саат 2-лердин чамасы болчу. Эшикте, көчөдө абдан катуу процесстер боло баштады. Ошонун СМБнын жанына келип, элдер катуу кыйкырып, аткылаганында жарылгандар угулуп атты, терезе ачык да. Улам-улам жана СМБга кирип кете тургандай болуп турду. Элчи бизди чыгаргыла деп талап кылып. Кene ошо адвокаттардын телефону бар эле, алар айта баштады, ушунча киши өлүп кетти, снайперлер атып атат депчи. Мына монча киши атып атасыңар, кан төгүлүп кетти. Бул эми жөн токтобойт. Силер токтошуңар керек, жетекчилериңерге айтпайсыңар. Одан биз айтты, биз солдатпыз, бештик кылбайбыз. Ким бар бу жерде? Суталинов кайда? Мен алып баргыла, же чакыргыла, мен кирейин, айтайын. Десем, Суталинов жок, ал ак үйдө деди. Анан ким бар десем, Марат Бакиев бар дешти. Анда мага алып баргыла ошого. Же чакыргыла десем, анан барып сүйлөшүп келишти. Сүйлөшүп келгенден кийин мен кайра келишти, ошол бир сизди кабыл алат да, анан кийин ошол Марат Бакиевдин кабинетине кирдим. Анан барганда айттым, бул эмне кылып атканыңар дедим. Атаң айт. Катуу айттым, атаң айткан. Момча киши өлүп кетти. Десем эле анын телефону чыңгырады. Телефон чыңгырап эле ал телефонду көтөрдү, сүйлөштү, орусча сүйлөштү. Канча киши деди, 4 кишиби. Макул, анда обстановка боюнча иш кылууга деп койду. Мен айттым, дагы 4 кишини өлтүрдүбү дедим. Сен жок андай эмес дедим. Орусча сүйлөшүп атабыз. Жок андай эмес деди. Марат деди, көзүңдү ач. Мен ушул 5 жыл мурун Айдар Акаевге да кирип ушуну айттым. Ошондо да мүмкүнчүлүк болчу. Азыр да сага айтып атам. Карасаң, сен барып атаңа айтканың азыр биринчиден снайперлерди токтоткула. Снайпердин баарын атканды токтоткула. Экинчиден оппозициянын башчыларынын баарын чыгаргыла. Андан кийин барып өкмөттү кетирип биз сүйлөшүп отуралы. Мен көрөм деди. Андан кийин эле баягы чакырып эле мени алып кеткиле деди. Мени алып кетишти. Барып ошол кеңешти окшойт, тиги Бакиев менен. Андан кийин келди. Келип айтты, мен азыр сүйлөшүп келдим. Сүйлөшүүгө бир 2 киши баргыла депчи. Анан ошондо Иса Өмүркулов менен мен экөөбүз чыгып, анан ошол жерде машинага отуруп ак үйгө келдик. Ушул бир 4-тün чамасы болчу. Ошо ак үйгө киргенде биринчи эле ошол толтура солдат. Ошол кире бериштин жеринде мындай темир ящик ачып коюп, ичинде ок боевой. Ошону магазиндерге шкала уруп ачыптыр. Эч үн чыгарбай баштарын жерге салып шыпылдатып атышат. Анан ар жагынан эле ким чыгып калды? Ошо биринчи дашта экен, Данияр Үсөнов. Анан ошондо айттык, биз 2 эле гана маселе азыр. Биринчиси мына снайперлердин баарын алгыла, атууну токтоткула. Экинчиси оппозициянын башчыларынын баарын чыгаргыла. Анан ошондо биз алар менен чогулуп, кеңешип туруп, анан кийинки иш-чараларды көрөбүз. Ошо Данияр Үсөнов мындай деп суранды: Темир Арынбаевич, мен сизден суранам, азыр сиз элге чыкканда айтсаңыз, бер жака ак үйдү көздөй, решетканы көздөй кирбей турсун, а болбосо бер жактан айла жок атылып кетет, ар жакка турсун, биз снайперлердин баарын алабыз. Чыгып эле Иса Өмүркулов экөөбүз ошо элге чыктык. Ал ар жагына кетти, мен болсо ошол чоң баратадан жана машина күйүп аттыр, ошонун жанынан аттап өттүм. Ошол жерге барып элге бардым, эл дуулдап эле бизди тосуп алды. Машина бир КамАЗ турган экен, ошонун үстүнө чыгып сүйлөйүн дедим. Ошондо эле атылып атат анткени команда тияка жетилек да еще. Аткылап атат да. Анан КамАЗдын үстүнө туруп сүйлөп атсам эле машинаны бирөө айдап жиберди, биз жыгылдык. Анан ызы-чуу болушту, атып атат деп кайра элдер качышты. Ошондой атып атты да, бизди көздөй атып атты. Анан кийин балдар ошо тегеректеп алып, арка аянтка, борбордук аянтка, жана эстелик турган жерге барып ошол жерден сүйлөшөлдү. Анан мен барып аларга кыска маалымат бердим. Ушундай азыр сүйлөшүп чыктык.
сүйлөшүп чыктык. Азыр атууну токтотот, силер көп барбагыла бекер. Өлүм болбосун, анан силер бир топ балдар өлүп кетти. Андан кийин ошо оппозициянын башчылары чыгарат, ошого карата азыр кыймыл аракет кылабыз, силерге айтабыз деп. Анан кийин мени тартып эле, анан балдар келип калышты, ошол СМБны көздөй баралы, тиги балдарды чыгаралы деп. Анткени баары СМБда болчу. Биз СМБны көздөй бастык. Басып келатканда аяктан СМБнын жанына барып калсак, аяктан балдар келип ачыптыр, айтты. Уже Текебаевди чыгардык, Шерниязовду чыгардык. Анан бир топтордун фамилияларын айтып, анан ОБСЕге келсем, Текебаев ошо жерге келип калыптыр. ОБСЕнин офисинен ОБСЕнин башчысы менен сүйлөшүп, момунча гуманитардык жардам бергиле, азыр бүт баягы эл аралык уюмдарды уюштуруп бергиле. Ушундай болду, момунча киши өлдү, мынамынча кан керек болот, мынамынча кишилер жарадар болуп атат, медикамент жетпейт, баягы дары жетпейт деп ушулардын баарын айтып сүйлөшүп, алар макулдешип, анан ошол иштерди кыла баштады. Андан кийин биз чогулуп келип, ошо кеч болуп кетти, эмеге кирдик. Ошо жогорку кеңештин, мурунку жогорку кеңештин зданиясына кирип, Отунбаеванын кабинети болчу. Ошол жерге келдик, андан кийин Отунбаева келди ошол жерге, анан калгандары келди. Кийинчерээк Атамбаев эмеден аны УВДга алып кетиптир, СИЗОго аяктан чыгып келди, анан сүйлөшүп, жанагы эмне кылабыз деп ошолор болду. Мен айтып коюшум керек, азыр кээ бир массалык маалымат каражаттарында жазып атат, кээ бир ушунчалык баягы иманы жок адамдар бар экен да. Ушул Сариев сүйлөшүп алды, анан кийин кирген жок, анан качып кетти, жашынды. Мен дагы айтып коеюн, мен камаарымды билип туруп, мен самолетко отуруп келдим, мени камашты. Тобокелге салып келдим. Андан кийин жана 4-тө аянтка чыкканда жаныбыз таатылып өлүп атат. Ог эчкини тандабайт экен. Бирөөнү темирге тийип кетип атты. Аерде кокустук болуп, же болбосо атайын атып коюшу мүмкүн болчу. Биздичи. Бул чоң тобокелчилик. Биз ошонун ичинде аралашып жүрдүк. Биз жашынган жокпуз бирөөнүн артына дагы. Биз элдин астында жүрдүк. Апрелдин 7-синде орун алган окуялар тууралуу бүгүн ар тараптуу ой пикирлер, бир топ сындар айтылып келет. Адатта тарыхта кала турган окуялар, адамдардын ишмердүүлүгүнө тарых өзү баа берет дейбиз. Андыктан мында да убагы келгенде тарых өзү бардыгын ордордуна коймокчу.